Assalamu алейкум. Кыргыз бир туугандарыбыз, кыргызстандыктар. Бүгүн эртең менен туруп Facebook баракчамды карасам, Бакай деген бир тууганыбыз Адахан Кимсанбаевди дебатка чакырып атат да. Сиз ал дебатка чакыргыдай кимсиз сиз? Андан көрө Кыргызстанда не көйгөй болуп атат? Ошол Кемпирабад суу сактагычыбыз башка мамлекетке өтүп кетип атканына элдин баары чыркырап атса, биякта отуруп алып бир туугандар менен ооз ачкан кетип баратам деп сүйлөп атасыз да. Эсили ошо Кыргызстанга күйүп пышкан болсоң, Бакай бир тууган, бар ошол жерге барып чоңдорго кайрылуу жаса, эркек болсоң. Эркексиңби? Мен сени ошондо нак сага баа берейин ошондо. Анан көрүнгөн жерден чыга калып, жанагындай болуп көрүнгөндүн эмесин арчыбай пакта койбойчу. Бир позицияда бол, элдиксиңби сен? Бар ошол жерге. Эркек болсоң ошол жерге барып, ошол сенин чоңдоруң дагы, ошо сенин шефтериң дагы чыга албайт, чакыра албайт аны дебатка. Чакырса келбейт. Анан сен туруп алып ал жерде жанагындай болуп дебатка чакыр. Эркек болуп кыргызга күйгөн болсоң, бар ошо Кемпирабадка. Ошол жерге барып чоңдорго кайрылуу жаса, мен сага элдик генералды алдырып бергенге мен кудуретим да жетет, духум да жетет. Анан ал жерден чыга калып, ар кайсысын айтып бири-бирине кайрабай, эркек бол Бакай. Ошол жерге барып, чоңдорго, депутаттарга, президентке, Камчыбек Ташиевке жаса, кайрылуу. Ушундай болуп кетип бараттыр. Ушу маселени карагыла. Биздин мамлекетке калсын, тийишпегиле де, мен сага баа берем ошондо.